Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен мен номер 53 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Бартабасова Нурайым. Бүгүн силер менен биз 3А класстын адабий окуу сабагын өтөбүз. Балдар, алгач биз алтын эрежени кабыл алалы. Өздүк гигиенаны сактоо, чыгарманы кунт коюп угуу, убакытты туура пайдалануу, өз оюн тартынбай эркин айтуу. Балдар, силер билесиңерби, жаныбарлардын балдары кандай аталат? Келгиле биргеликте карап көрөлү. Эчки баласы эмне деп аталат? Азаматсыңар балдар, эчки баласы улак деп аталат. Кой баласы эмне деп аталат? Туура, азаматсыңар, койдун баласын козу деп атайбыз. Аттын баласы эмне деп аталат? Азаматсыңар балдар, аттын баласын кулун деп атайбыз. Мышыктын баласы кандай аталат? Мышыктын баласы мый деп аталат. Азаматсыңар, уйдун баласы эмне деп аталат балдар? Уйдун баласы музо деп аталат. Азаматсыңар балдар, демек биз бул жаныбарларды кайсы топко киргизебиз? Туура айтасыңар балдар. Демек биз бул жаныбарларды үй жаныбарлар тобуна киргизет экенбиз. Биз силер менен бүгүн Сулайман Рыспаев агайыбыздын Ай көк музо ай деген аңгемесин окуйбуз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты көк музоонун кандай экенин билесиңер. Окуяны талдай билүүгө, өз оюңарды эркин айтууга көнүгүүсү, боорукер болууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, мен силерге Ай көк музо ай аңгемесин азыр окуп берем. Ушул көк музоонун азабы өттү го, бүгүн да эми кетти. Энесинин жолун карап турат, келер маалы да билгеничи. Азамат көк музоого жетип кармады. Эми мунун кыйыктыгын айтпа, мойнунан сүйрөсөң артына кетенчиктейт. Эми түрткүлөгөнгө да бирөө керек. Азамат убара болуп атып, көк музоону энесинен араң ажыратты. Анан бир азга эс алып, арыктын жээгине отурду. Караса, көк шыбактын арасында бир сонун гүлдөр өсүп туруптур. Кызыл, жашыл, сары деги санагың жетпейт. Көк музоо жаш шыбактын үзүп жеген болуп, башын жерден албай алаксып калды. Ошол кезде Азамат бир тутам гүл терип алды. Анан ага жардамга келаткан Тина эжесин көрдү. Аны көрүп, сүйүнгөнүнүн музоонун муунганына карабай сүйрөп жөнөдү. Эжекесине гүлүн көрсөтпөй артына ката кармады. Ага байкатпай берейин деп ойлогон. Эжеси жакын келгенде, Тина эже, мен сизге эмне берем билесизби? Деп көзүн күлмүңдөттү Азамат. Билбейм, көрсөтчү, деди эжеси. Мына сиздин туулган күнүңүзгө белек кылайын деп атайын терип алгам. Караса, баягы терип алган гүлдөрүнүн бири жок. Колунда упузун сабактары эле калыптыр. Көрсө, Азамат гүлдөрүн артына катып келатканда көк музоо жеп салыптыр. Ай көк музоо ай. Азамат бир туруп колуна тутамдай кармаган гүлдүн сабактарын карап, бир көк музоону карап, эмне дээрин билбей томсоро түштү. Эжеси болгон ишти дароо түшүндү. Эч нерсе эмес, Азаматтайым. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жей бермей, алдагы көк музоонун адаты эмеспи? Ал ошондой соргок, деди эжеси бөбөгүн жооткотуп. Азамат музоону үйгө жеткирип коюп, кайра келип, гүлдөн терип алып, эжеме белек кылам деп ойлоп келатты. Демек балдар, бул Сулайман Рыспаев агабыздын көк музоо аңгемеси силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Балдар, келгиле, силер буга чейин уй жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билесиңер, айрымдарыңар көргөнсүңөр. Демек биз силерге тапшырма, уй жөнүндө эмне билесиңер? Ушул класстерди толтурасыңар. Аңгемени толук окуп чыгып, андан соң окуянын картасын түзөсүңөр. Балдар, силер билесиңер окуянын картасын түзгөндө. Мисалы, башкы каармандар. Ушул биз окуган аңгемедеги башкы каармандар кимдер эле? Окуянын башталышы. Окуя кандайча башталган? Окуянын ортосу. Биз окуянын
ортосу эмне жөнүндө окудук, ошол жөнүндө жазасыңар. Көйгөйдүн келип чыгышы. Биз окуган аңгемеде кандай көйгөй болду, эмне көйгөй болду? Ошол көйгөйдүн келип чыгышын жазасыңар. Окуянын аягы. Аягында окуя кандай аяктады? Демек, окуядан алынган сабактар. Бул жерге силер балдар окуядан кандай, башкача айтканда, ушул биз окуган аңгемеден кандай сабактарды ала алдыңар? Ошол жөнүндө окуядан алынган сабактар деген жерге жазасыңар. Балдар, биз буларды окуянын картасын дептерибизге чийип, дептерибизге иштейбиз. Ал эми бул аңгемени силер өз алдыңарча толук окуп чыгасыңар. Баарыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Балдар, анда силерге үйгө тапшырма, ар бириңер аңгеме боюнча элестетип сүрөт тартасыңар. Жана ал тарткан сүрөтүңөргө өзүңөр темасын коюп, бизге сүрөт боюнча түшүндүрүп айтып бересиңер. Балдар, силерге бүгүнкү сабак кызыктуу жана түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.